Сүйүмкан Халботоевага жогорку соттон дагы өкүм чыкты. Илеген чоң сарайлары бар экен, балдарын ыйлатпай ошол Сүйүмкандын кайын журту баксын. Төлөп берилбесе чыгымды биз дагы сотко дагы камалат. Кайта эле кирип кетебиз. Кайненесинде, балдарында, күйөөсүндө жада калса бүт бир туугандардын баарында эмне бар экенин бүт далилдеп Кылмышка түрткөн ошол Сүйүмкандын кайын журту. Башка кыргыз элинде сабак болсун алдамчыларга деп. Ушу Сүйүмкан Халботоеванын күйөөсү же туугандары силерге баянышка чыгып, Закондордун иштөөсүнө биздин ошо журналисттердин салымы өтө көп. Чын сүйлөп, чындыкты тартып чыгарбаганда биз анда бул соттордон утат белек, утпайт белек деп. сага дагы чоң рахмат. мындан кийин ошо Дордойдогу ийгиликтерди чыгарып туралы. Сүйүмкан Халботоева 7 жыл эми абакта. Амансыздарбы көрөрмандар, биз буга чейин чагылдырып келген Сүйүмкан Халботоеванын иши боюнча бүгүн эми жогорку сотко келип атабыз. Биз бул ишти райондук сотто, шаардык сотто да чагылдырдык эле. Ошол шаардык соттон аны 7 жылга эркинен ажыраткан болчу. Ага анын Дордойдогу 12 соодагерден 10 миллион сомдон ашык акчасын алдап алууга күнөөлүү деп тапкан. Бирок эми азыр Сүйүмкан Халботоева мен ал өкүмгө макул болбой, менин жашы жете элек балдарым бар, ошол 14 жашка чыкканга чейин жазаны узартып бериңиз. Мен ошол балам 14 жашка чыккандан кийин гана анан абакта отуруп ошол жазамы өтөйүн деп жогорку сотко кайрылыптыр. Эми бүгүн бул жактан кандай өкүм чыгат экен, кандай каралат экен көрөлү. Эми бул жерде 12 жабырлануучу, ошол жабырлануучуларга карата келтирилген чыгымды тергөө мезгилинде биринчи инстанцияда иш каралып атканда, ошондой эле шаардык сотто каралып аткан учурда Халботоеванын тарабынан же анын тууган уругунун тарабынан бир аракет жасалган жок да. Ошондон бери төлөп берели, жарым жартылай болобу же толук болобу деген мааниде аракеттер жасалган жок. Бул эмнеден кабар берет? Бул Халботоеванын жасаган кылмыштары үчүн өкүнбөгөндүгүнөн кабар берет. Бул боштоодо оңолбойт, келтирилген зыяндарды төлөбөйт. Анан эми 87-беренеге токтоло турган болсок, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин ал жерде бул өкүмдүн аткарылышын кийинкиге калтыруу соттун кароосуна койгон, укугуна койгон да, милдеттүү эмес. Сот милдеттүү түрдө бул берененин жобосун колдонуп, өкүмдүн аткарылышын кийинкиге калтырат деген жобо жок. Бул сотко гана укук берген, соттун кароосуна койгон. Ошондуктан кассациялык даттанууну канааттандырбай, өкүмдүн аткарылышын кийинкиге калтырбастан келтирилген даттануу, келтирилген өкүмдөрдү же болбосо соттук актыларды күчүндө калтырууну сурайт. Кассация боюнча айта кетсек, урматтуу, кассацияны деген биз толугу менен колдобойбуз, урматтуу. Анткени деген биякта отсрочка берүү боюнча урматтуу биякта кажети жок. Анткени баланын багуу боюнча өзүнүн күйөөсү бар, жана бойго жетип калган кыздар бар. Халботоеванын отсрочка кайсы случайда берилери, это уже если эч кимиси жок болсо, ошондо берилет, урматтуу. Ошол себептен биз да каршыбыз. Биз да ушул колойбуз, кассацияны жокко чыгарып болчу. Бул анткени канча гана адам кейинки бул дагы бизден дагы башка жазып аткандар да бар, тергөөчү да заявление жазгандар. Бул 50ден 100ден ашык адамды алдыргандан башка. Булдан да башка ойгоп азыр дагы келип атат. Аркасынан калтырыңыз да ушул бүгүн эле бүтүрүлсүн. Ушунака анан биздин чыгарган өкүмдү бизди төлөп берди. Колдойсузбу? Канааттанып калдым. Сиздики ким? Фамилияңыз? Жечибекова Диана. Жечибекова. Мен да колдойм. Дагы? Сенжатова Аида. Мен да колдойм. Кассация жокко чыгарылсын, шаардык сотто колдойбуз. Дагы? Каримова Айсалкан. Шаардык соттун чечимин колдойбуз, кассация алынсын. Каримова. Дагы ким? Осмонова Айнада. Осмонова. Мен шаардык соттун чечимин колдойм,
Тушаев. Мен да шаардык соттун чечимин кассациялык даттанууга Калботоеванын 14 жашка чыга элек балдары бар тууралуу эч кандай күбөлүктөрүн көчүрмөсү жок, эч кандай документтер текелген эмес. Мындан тышкары ал балдарын башка бала турган кишиси жок тууралуу дагы эч кандай маалымат берген эмес. Ошол себептен Бишкек шаардык сотунун 15-апрель 2023 жылы түзүлүп атат. Урматтуу көрөрмандар, азыр судьялар кеңешүү бөлмөсүнө кетти. Сүйүмкан Калботоеванын иши боюнча жабырлануучулар шаардык соттун чечимин, өкүмүн күчүндө калтырууну сурады. Ал эми мамлекеттик айыптоочу дагы шаардык соттун чечимин күчүндө калтырууну сурады. Ал бул жаза мөөнөтүн баласы 14 жашка чыкканга чейин жылдырууга негиз жок деп эсептейт. Анткени булар даттанганда баласынын 18 жашка чейин элек баласы бар тууралуу документтерди, ал эми аны эч ким баягы жолдошу бар же 18 жашка чыккан башка балдары бар тууралуу документтер берген эмес. Анткени мен ошол баламды мен камакта отуруп калсам эч ким карай албайт деген документтерди берген жок деп, андыктан бул шаардык соттун күчүндө эле калтырып 7 жылдагы абак мөөнөтүн калтырууну сурады. Эми азыр өкүм чыккан турат, көрөлү. Калботоева Сүйүмкан Байматовна тууралуу Бишкек шаардык сотунун кылмыш жаза иштери жана укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2025-жылдын 15-октябрындагы өкүмү күчүндө калтырылсын. Жактоочу Алимовдун кассациялык даттануусу канааттандыруусу калтырылсын. Топтом акыркы даттанууга жатпайт. Сүйүмкан Калботоевага жогорку соттон дагы өкүм чыкты. Бүгүн аны шаардык соттун чечимин күчүндө калтырып, жана 7 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Жогорку соттогу бул өкүм акыркы даттанууга жатпайт. Сиздер менен биз ушул райондук соттон бери келатабыз. 1 жылдай убакыт болуп калды окшойт, ушул жогорку сотко жеткенге чейин. Анан жогорку сотко жетип, аягында ушул сиздерге да акчаңыздарды төлөп берилсин жана абак түрүндөгү жаза да берилди да. Анан ушуга пикириңиз кандай? Ушул сотторго, укук коргоо органдарынын ишине? Сотторго пикирим түз. Эмнеге дегенде туура чечим кабыл алды. Мындай алдамчылардын орду түрмө деп ойлойм. Эми биздин чуркаган эмгегибиздин кайтты. Биздин Кыргызстанда закон иштеп атканына мен өтө кубанычтамын. Эми акчаңызды өндүрүп алам деп ойлойсузбу? Ушудан кайтат деп ойлойсузбу? Кайтат болуш керек, анткени мунун толтура мал мүлкү, үй оокаты, двухэтажный үйлөрү, квартиралары бар деп угуп атабыз. Биз ошон үчүн бизден алган акчалардын баары ошол жакта жатат. Бул өзүнө оформление кылбаса дагы мен точно айта алам, кайын журтунда толтура болгон оокат жайынын баары ошол ягында. Ошолор кайтарып берсин, ошол эки Сүйүмкандын убал соогунан коркуп, анткени аны курал кылып туруп ушул жага алып келген ошол өзүнүн кайын журту жана күйөөсү. Мен ошентип айтам. Эгер Кудайдан корксо, биздин эмгегибизди ошол алган Сүйүмкан алып барып берип, ушуларды багып келген эмгеги менен жеген тамактары арам болот. Ошолордун баарын бизге кайтарып берсин. Биздин дагы эмгегибиз кеткен. Мен айтам, ошо кайын журтун айтам да, ошолор күнөөлүү. Сүйүмкандын артында бирөөлөр турат да, жолбосо жалгыз ушунча адамдын эмгегин жебейт эле. Алардын илеген чоң сарайлары бар экен. Балдарын ыйлатпай ошол Сүйүмкандын кайын журту баксын. Мен Сүйүмканды ушул кылмышка түрткөн ошол Сүйүмкандын кайын журту. Эми биз баардыгыбыз кыргызбыз да. Кыргыз болгондон кийинчи бизге келип өзүнүн положениясын түшүндүрүп, мынакей камалгандан кийин деле шаардык чечим чыккандан кийин соттун, же болбосо райондук соттун чечим чыккандан кийин мына мен ушундай банкрот болуп калдым. Мен силердин жогуна мага канча сом болсо ошону жок дегенде мага бир 10%, 20% мына карма. Иштеп берем мен. Качкан жокмун. Ушул жерден төрөдүм десечи, кыргызбыз да баарыбыз. Кечиребиз, инсанбыз да. Инсан бирде жөө жүрөт, бирде төмүнөт дейт да. Ошондой мындай ылдый түшкөн ушундай положение болуп калды десе баардыгыбыз түшүнөбүз да. Астыңардан өтүп бир да жолу келген жокпу? Да звонок дагы жок. Мойнуна албай атпайбы? Карабайсың, мойнуна албай атат. Мойнуна жок бул. Городской соттон да мойнуна албады. Район соттон да мойнуна албады мына. Жок.
Ушуну болот да азыр эмне дейбиз? Биз анткени караң 1 сом үчүн деп жүрүбүз Дордойдун суугуна ызыгына чыдап жүрүшөдүчү. 1 сом таап эле бала чакабызды бага эле деп жүрүп. Бул ошонун мошенниктерден камалсын эми эмне дейбиз эми башка. Камалып азмын да чечим чыгар да сот. 7 жылда бул камалсын. Анан кийин чыгарылган эмелерди, чыгындарды төлөнүп берилсин деди. Сиздердин акчаңыздарды төлөп берүүнү да Милдеттендирди. Бул 7 жылдан чыгып ойлонуп отурушу. 7 жыл мен өзүм өкүм аткардым. Болду, жазам бүттүм, анан чыгып кадимкидей болуп жүрөм. Жок, андай эмес экен мынакей. Азыр да сотто да айтты. Бул азыр 7 жыл камалат, дагы бизге төлөп берилбесе чыгымды. Биз дагы сотко чечимди кармалып, сот процессине же болбосо милициянын өзүнүн органга кайрылабыз. Бул дагы камалат. Кайта эле кирип кете берет. Ушуну эске алыш керек болуп атат да. Мындай окуя башка ушинтип алдамчылык менен алектенем деген жарандарга да сабак болуш керек. Сабак болуш керек. Мындай алдабагыла кыргыз элибиз мындай. Алдамчылыкты өзү да айтты да, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи кимде ким карыз болсо жаназа окуйын деп койду. Жаназа окуйт да. Баарыбыз инсанбыз айтып атам, кечирет эле бизге келип өзүнүн шартын түшүндүрүп, ушундай болуп калдым да, жок, банкрот болуп калдым мен. Десек баарыбыз кыргыз түшүнөбүз. Бул бир да биз звонок да кылбайт, же бир алдыбызга өтүп да келген жок да. Бул ушундай болуп калды десек 10 жыл болобу күтөт баардык адамчы инсан. Күтүп берет элек мындайчы. Шарттан түшүнүп мен өзүм айтам, мен кечиришим да мүмкүн билем мунчу. Мен именно на принцип ушундай башка кыргыз элинде сабак болсун алдамчыларга деп. Мындай алдамчылар жүрбөш керек элдерди. Алдабаш керек, камалыш керек бул. Ушу Сүйүмкан Калботоеванын күйөөсү же туугандары силерге баянышка чыгып, кандайдыр бир маселени чечүү жолун сунушташтыбы? Жок, чыккан жок эле ал. Чалган жок, күйөөсү деле чалган жок, туугандары деле чыккан жок. Мунун туугандары жок окшойт деп ойлоп калдым менчи. Эми мондой бир тууганы соттолуп атканда, камалып атканда деген чалат да. Эми биз бир тууганыбыз болуп атат, бир тууган күйөт да. Бизге чалган жок, эчтеке кылган жок. Мисалы биздин акчабызды берсе, биз эле каалабайбыз Сүйүмкан камалып отургандычы. Биз аябай 1 жылдан бери соттошуп келатабыз бул кыз мененчи. Бир мындай эч ким кыргыз эли мондой мошенниктерге алданбасын да. Эч ким алданбасын. Биз алдандык, биздин ишеничибизге кириш үчүн ардыгер кылды бул Сүйүмкан деген кызчы. Но я считаю, знаете, это урок всем тем людям, которые были обмануты, что у нас все-таки работает. Соцсистемасы аябай эле жакшы иштеп берет экен, мына соттор жакшынакай эле карап беришет экен. Ошон үчүн бул көп кишилерге урок болуш керек. Алдангандар ушинтип коркпой эле дагы да болсо жазгыла заявленияны, обращаться эткиле. Анткени биздин Кыргызстанда өтө көп ушундай алдоо жолу менен бир байыган же алдоо жолу менен бир башкача бир иштерди кылган кишилер өтө көбөйүп кетти да. Анан кээ бирлер ушундай иш боюнча айтышат да, биз ушул алдамчылар акчаны алып бир аз түрмөдө отуруп чыгып эле анан кийин кутулуп кетет экен, акчасын кайтарбайт экен деген сөз пайда болуп мындай айтылып келет да. Сиздер акчабызды кантип өндүрүп алабыз деп ойлойсуздар? Өнөө экен бул толук жазасын алат деп ойлойсузбу? Толук жазасын алат. Анткени мыйзам муну жөнүн калтырбайт болуш керек. Судебный кагаз чыкса, судоисполнительдерге барабыз, кайрылабыз. Бүт до этого за протяжении вот этих 5 лет, что было у нее куплено, у ее родственников, кайненесинде, балдарында, күйөөсүндө жада калса бүт бир туугандардын баарында эмне бар экенин бүт далилдеп, тастыктап, анан ошонун баарын возврат кылса болот да. Негизи мыйзам чегинде это все делается. Просто кичине убакыт, но ничего, 1 жыл убакытты биз күттүк. Дагы 1 жыл болсо дагы күтүп коебуз. Ошо биз ойлойбуз, ушунча киши потерпевшийлар өзүнүн акчасын кайтып алышат. Биздин Кыргызстандын закондордун иштөөсүнө биздин ошо журналисттердин салымы өтө көп. Анткени 5 жылдан бери мен ошо Сүйүмкандын артынан чуркап жүрөм. Анткени ошо 5-4 жыл көп жүйөлүү себептер менен жабылып калып аткан. Анан менин эң биринчи ыраазычылыгым ошол биздин журналист Элеман Карымшаковго өтө ыраазычылык айтам. Эгер Элемандын чын сүйлөп, чындыкты тартып чыгарбаганда биз анда бул соттордон утат белек, утпайт белек деген да күмөн санап кетем. Но туура чечим чыгарганына мен сотторго өтө чоң ыраазымын.
мына сотторго бизде Кыргызстанда иштегенчи ушундай эле эл аманга, сага эл аман чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына бүт соттордо ачыкка чыгып, бүт баары ачык болду. Ачык айтылды баарычы. Ошол эч качан алданбаңыздар. Эл аманга кайрылыңыздар, алданган кишилер болсо. Рахмат, бирок эч ким алданбай эле койсун дейли, Алданбасын. Чынында жакшы тилектер менен жакшы жаңылыктарды чыгарып туралы, мындан кийин ошо Дордойдогу ийгиликтерди чыгарып туралы, Дордойдо Буюрса. чоң жакшы иштер ачылып атыптыр, жакшы бир иштер болуп атыптыр, сиздер чоң ишкерликти жасап атыпсыздар деген жаңылыктарды чыгаралы мындан кийин эми. Буюрса, амин. Айтканың келсин элеман. Саңа дагы чоң рахмат. Мына оператор балдарыңа рахмат. Бүт бардына рахмат. Урматтуу көрөрмандар, белгилей кетсек, бул ишти дагы кече эле Ансар Груп кооперативинин ишин караган соттук курам карады. Өкүмдү чыгарган судьялар, алар дагы айта кетсек болот: Кеңешбек Токтомамбетов, Сулайманкул Атакулов, Тыныбек Бекешевдер. Алар ушул сүйүмканды жана эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарышты. Бул эми акыркы чечим, даттанууга жатпайт. Муну менен биз түшүнсөк болот, ошол Сүйүмкан Халботоева 7 жыл эми абакта өтөп чыгат. Эми арасында мунапс берилүү, эми башка процедуралар болбосо. Эми биз баягы сотторго келгенде, башка иштер болгондо биз ашыкча алып же башка айтпайбыз, болгонун болгондой эле көрсөтүп, мыйзамдагы талаптарыбызды гана сурайбыз. Бүгүнкү сот отурумуна видеого тартууга уруксат беришти. Анан аягында ушундай да өкүм чыкты. Ошону дагы белгилеп кетели. Анан кече видеого тарттырууга уруксат бербегени боюнча айттык эле, кандай чечим чыккандар боюнча айттык эле. Бүгүнкү ишинде ушундай болуп чечим чыкты. Буну дагы көрсөтүп айтып коюшубуз керек.